Tıptış yatan elimi, düşman gelip kol saldı, beklik yatan cerimde, çapulu soğuş başlandı. Bu gençliğin centilmek sözüne karada, uçurgan muhalif ol memleketi yatan, Kırgız Respublikası'nın kurallı güçlerini, Argayeri, Zapastanlı Patpalkovnik, Bergabayev Aslanbek Çırmaşoviç, ağay isminin terbiyalı sağlığımızı başta almaktayız. Bu hurmatlı bizde Atamekende soğuştun ardagерлери жана оруктун жумушчулары 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейбит турмушта жашап жаткан Совет элинен кол салган. Ошол күндөн баштап Совет эли 1418 от күйгөн татаал жана азаптуу күндү басып өттү. Дал ошол оор жылдарында Совет эли 27 миллиондон ашык уул кыздарынан ажырады. Бизге ушундай тынчтык жашоону алып келген Улуу Атамекендин согуштун ардагерлерине жана орук жумушчуларына таазим кылабыз. Жаш мунга айтарым, өз элибизде, жерибизде патриот болуп, Атамекенди сүйүүгө чакырамын. Аттанып барып айылынан келбеди көбү кайрылып, кан күйгөн улуу согушка жерине турду кайгырып. Кыйылып кырчын өмүрлөр, өлүмдөр менен коштолду, баласы кайтпай үйүнө, апалар канча боздоду, көдөнгө батпай кусалык, сагыныч күйүп кыстады, күттүргөн уулу дайынсыз, аталар канча сыздады. Согуштун ошол карааны алыстап улаан баратат, а бирок такыр өчпөстүр, жүрөктө калган кара так. Танк алдына тайманбастан барышкан, эл жер үчүн душман менен атышкан, эч тайманбас биздин ата бабалар эл жерине жеңиш менен кайтышкан. Қан соғышқа апалар да барышқан, өмірлерін тобы келге салышқан, жол бос жүріп жол керлердің. Мекендің көпжалы ұлдарын, ескеріп дайын тұралып, өзіңір болған еркекте, баши назим қылауыз.